Саламатсыздарбы? Кайрадан эле Мансур Абылаев, ишкерлик боюнча талкууларыбызды улантсак деп. Бүгүн бизнес баштоодо кандай кылып башташыбыз керек, кантип ниша деп коет, ошо кантип өзүбүздүн жолубузду тандап, кайсы ишкерлик менен алектенебиз деген жөнүндө сүйлөшсөк. Эми эң биринчиден айтар нерсе бул көптөр ошо биринчи кадамды таштаардын астында стартовый капитал деп коет. Башындагы колдонуучу акчаны ошону топтомоюнча мен жумуштан кетпейм же болбосо ишкерликке аралашпайм деп көптөр жаштар дагы мындай улуураак муунда, көбүнчө улуураак муунда деп ошолор айтып жүрүшөт да. Бизнес кылайын дедим элем, ошо стартовый капиталым жок болуп атат, ошону баштасам деп. Менин оюмча ишкерлик баштаганда акчасы жок баштаса болот. Кайра тескерисинче акчасы жок баштаган бизнес көбүрөөк туруктуулууруктай болот го деп ойлойм да. Менин бир жакшы досум айтчу эле, эки кишини алсак дейт, бирөөсүндө $1000 бар, экинчисинде $10,000 бар, экөө тең полиграфия баштаса, ошо $1000 менен баштаган кишиники полиграфиясы жүрөт, а $10,000 менен баштаган киши банкрот болуп калышы мүмкүн деп. Бул эмнеден себеп дейт? Бул $10,000 бар киши башында акчасын тажрыйбасы жоктугунан ар кайсы жакка чачышы мүмкүн. Бул деген жардамаларды берип баштайт, же болбосо ар кандай коллаборацияларды берип баштайт, ушинтип акчасын туура эмес колдонуудан болот болуш керек. А эгер $1000 болуп чектелген боло турган болсо, ал болсо өзүнүн керектүү нерселерин алып, бир эки принтер алып, ушундай болуп мынтип болуш керек. Эми $1000 болуш деген да шарт эмес. Эми ар бир бизнесте өзүнүн минималдык кирүүгө акчасы бар болуш керек. Бирок жалпысынан алганда акчанын болушу шарт эмес да, бир ишкерлик баштайм дей турган болсо. Эми эгер тажрыйба болуп, билим боло турган болсо, жана бизнес план деп коет, ошо бизнес планды ойлоп чыгып, жок дегенде ошо кагаз жүзүнө түшүрүп, кайсыл жактан акча кирешеси түшөт, эмне жасайбыз, же болбосо кандай тейлөө көрсөтөбүз, анын наркы канча, бизге турган баасы канча, канчадан сатабыз, ортосунда айырмасы канча болот, андан жанагы салыгы канча болот деп ошондой чыгымдарды жана кирешелерди эсептеп чыгып, анан бизнес план деген ошо кийинки келаткан бир акча түшүп баштаганча же болбосо акча түшүп баратканда ошо канча убакыт мөөнөт болот, ошо ар бир мөөнөттө кандай иш аракеттерди алып көрүш керек деп ошо жөнөкөй тил менен айтканда ошо план да, ошо планга ылайыктуу кылып башында жазып алып туруп анан иш баштаса жакшы болот го. Жана кээ бир чоңураак бизнесмендер бар, алар дагы өзүнүн бизнесин соода саттыкта кылып, башка жакта кылып, анан кийин дагы кошумча дагы бизнес кылайын десе, ошол жака деген эми $500,000 салып, ошол жака бизнес кылат элем, ансыз мен ал жака кирбейм деп жүргөндөр бар. Ошолорго бир жолу кеңеш катары айтып элем, эгер эме ала турган болсок, мисалга ала турган болсок, мисалы үчүн тойкана салабыз деп азыр көптөр жүрөт. Ошо тойкананы салганда деген канча акча сарпташ керек, канча акчаны коротуп, ошо имаратын тургузуп, ичиндеги идиш аяктарын алып, официанттардын формалары, жана кухнядагы оборудование жана башкалар жабдыктардын баарын алып койгондон кийин, андан кийин жумуштун баары ошондо башталат. Ошондо деген ошол кардарларды тартуу, ошондо деген минуска кирбей, нольго чыгуу деп ушундай маселелер, ошо киреше киргизүү деп туруп, бизде баарыбызда бир ой бар, мындай иш баштайбыз деп, мисалы үчүн жатакана салабыз дей турган болсок, жатакананы деген жатакана менен иштешип алектенебиз дей турган болсок, жатакана салып койсок эле иш жүрүп кетет деп оюбузда жүрөт. Иштин баардыгы ошо жатакана салынган курулуштардын баары бүтүп, ичинде баарын даяр кылып туруп, эшикти ачып туруп, мына кабыл алганга даярбыз дегенде, ошондо иштин баары башталат да. Ошондо жарнамасын бериш керек, кардарларды тартыш керек, аларды тейлеш керек, алардан деген жакшы сын пикирлерин алыш керек, ушундай жумуштардын баары ошондо башталат. Ошондо деген мисалы үчүн персоналга, жумушчуларыбызга төлөп берген акчалардын баарын төлөп, башка жанагы чыгымдарыбыздын баарын төлөп, ошодон кийин акча арттырып калып, ошону киреше катары көрүү деген ошондо маселелердин баары ошондо жаралып баштайт. Ошол жанагы тойкана боюнча айтсак, ошо тойкана салабыз деп, тойкана же болбосо жатакана болгон күндө дагы, мисалы үчүн жатаканада бир 50 орун боло турган болсо, 50 орунду мисалы үчүн $100 сатабыз деп элестетсек, ошонун $20 бизге киреше боло турган болсо, ошондо $1000
максималдуу кирешеси ошондо болот. Бул деген жатакана 100% толуп, 100% толуп, ичинде орун калбай калган болуп, ошондой отурган болсо $1000 деп ошондой болот. Анан бир айга көбөйтсөк ошо $30,000 деп бул потолок деп койсок болот. Эң көп киреше бергени ошол. Аны деген кандай кылып дагы чөйсөк дагы ал андан ашкап келе албайт. Ал үчүн жатакана салыш үчүн ушунчо көптөгөн акча сарпташ керек деген оюбузда турса, ошол эле учурда жанында жана нолдон башталган бизнес сыяктуу да, нолдон башталган бизнес бул деген элестетсек бир кичинекей көчөттү отургузганыбыздай да. Кичинекей көчөттү отургузуп, аны сугарып, 2-3 жылда барып нөмө берип баштайт. Бирок ал туруктуу болот дагы, анын өсүшүнө эч кандай тоскоолдук болбой, канчалык өскөн сайын жылдан жылга ал өзү күчөп, сөңгү күчөп, көбүрөөк жемиштерди алып келип берип, ушундай болуп туруп 10 жыл, 20 жыл, 50 жыл деп тура тургандай бизнес катары көрсөңүздөр болот. Көчөт салганга көп акча керек жок. Кичинекей акчаны мисалга алсак, жанагы лофт мебель деп коет эмеспи? Эгер колу жөндөмдүү киши боло турган болсо, ошол деген темир тезегин алып, сварка оборудованиясын алып, краска кыйып турган жабдыктарды алып туруп, ошо биринчи бир мисалы үчүн диван креслосу менен, столу менен жасап көрүш керек. Өзү колдонула тургандай да, ошондо жасап көрүп туруп, сатып көрүп, эгер өтүп кете турган болсо, кайрадан ошондой жасап, кайрадан ушинтип жасап, анан кайра 5 жасап, ушинтип көбөйтүп, анан кийин ушинтип. Бул деген эми жанагы советтердин же болбосо орусча ишке болгон мамилебиз же болбосо америкалыктардыкы деп тамашалап айтып коюшат экен да. Эгер советтикин ала турган болсок, биз ишкерликти мындай элестетсек, эң биринчи эле офисти ижарага алышат. Анын ичине деген телефон, компьютер жабдыктарын баарын алып, анан кийин штатты алат, бир 3-4 кишини алып, компьютерлерге отургузуп, анан башталат маселе. Эми эмне сатабыз, эмне жумуш менен алектенебиз деп ушинтип. Ошентип жүрүп аткан ортосунда ошо чыгымдар кете баштайт. Ай сайын ижарасы бар, жана компьютерлер бар, жана башка деген ушундай. Эгер американский подход десек, жана биз айткандай эле бир лофт мебель деп, жана темир тезектен жасалган мындай заманбап мебелдерди айтат экен. Эмеректеби, ошо эмеректерди айтат экен. Ошондой жасай турган болсок, мисалы үчүн бирөөнү жасайбыз дагы, ошого кардар табып көрөбүз. Эгер кардар чыга турган болсо, ошондо деген да бирөөнү жасайбыз да, анда да бирөөнү сатып көрөбүз. Ошо эң биринчи жасап сатып атканыбызда бизге эч кандай жумушчунун кереги жок. Биз өзүбүз жасайбыз, биз өзүбүз сатабыз, биз өзүбүз жарнамасын кылабыз, алып барып беребиз, ушундай. Ошол жерде муну MVP деп коет экен да, minimum valuable product деп. То есть минималдык продукт, ошого бизге акча төлөп беребиз дегендер да. Ошондо биринчисин чыгарып туруп, бүткөн продукт кылып, ошону базарга сатып көрөбүз. Эгер ошондо биринчисин жасап сатып атканда, ошондо деген бизге билинет. Кардарлар бизге эмне деген сын пикир айтып атат, бул жер чоңураак болсо жакшы болмок экен, же болбосо биягында эко кылып койсоңор болмок экен, же болбосо ушундай айтканда, бул кардарлардын талаптары, ошолордун көйгөйлөрү, ошолорду деген биз эске алып туруп, анан экинчисин жасаганга да керек болот да. Жана ошондой эле биринчисин жасап атканда канча бизге акча сарпталды ошону жасаш үчүн, канча убакыт кетти, анан кийин канча кардар бар экен, канча киши сурады, анан кандай жол менен мен ошо жарнама бердим, ошондой маселелердин баардыгын тест кылып, биз өзүбүз бир жолу өткөндөн кийин көрүп билинип калат да. Ошону жасап бүтүп туруп саткандан кийин эле кайра экинчисин жасап. Бир деген эми мындай шарттуу түрдө айтылганда, мисалы үчүн 5 жасап туруп 5 сатып көрүш керек. 3 жасап 3 сатып көрүш керек. Ошо алыбызга жараша эң биринчисин жасап көрүп сатылганда ошондо көрүнөт. Кээ бир учурларда базардын баасы биз жасаган нарктан төмөнүрөөк болуп калат. Мында деген уже кандай кылып чыгарышыбыз керек, кантип жасап аткан учурда бааларын экономия кылып арзаныраак жасаш керек деген ошондой маселелердин баардыгы ошондо көрүнөт. Эми жалпылап айтканда ошол жанагы MVP деп туруп биринчи продуктту чыгарып көрүп, ошону сатып, кайра сатып баштаганда ошо бир киши өзү баардык суроолорду жаап турат. Сатуу боюнча дагы, өндүрүү боюнча дагы, жеткирүү боюнча дагы. Анан жумушу көбөйүп баштаганда ошондо көрүнөт кайсыл жагына жардам керек болуп атканы. Ошондо бир жардамчы алат, сен деген жалаң телефондорго жооп берип, баасын айтып, ошо саттык менен сен отурасың деп. Же болбосо экинчи
кийинчерээк даяр жардамчысын алат. Сен болсо эми могу өндүрүштө деген ушул жагына деген сен өндүрүп тур, сен болсо сатып тур, мен болсо муну кылып турайын деп ушинтип жумуштарын бөлүштүрүп, анан кийинки учурда аны офиске алып туруп, офиске киргизип, ошо жумушчуларын отургузуп, керектүү болгондо компьютерин алып ошондой жол менен кетет да. Бул өнүгүү жолу. Же болбосо экинчиси болсо баарын даярдап кое туруп, анан кийин эмне жумуш кылабыз деген ушундай сыяктуу. Ошол жумушту баштаганда, ишкерликти баштаганда эми маселелер көп болот. Кыргыз эли өзү мындай ишкерликке жакын эл деп ойлойм, калк деп. Бул тайманбаган ошо рисктерди өзүбүзгө алып, мындай аракет кылып көрүп атканыбызды. Мында азыркы жаш балдар, кыздар ошо ар кандай түрлүү ишкерлик менен алектенип атканы аябай кубандырат. Ошо анан кийин башка темаларды эми жана нишаны кантип тандаш керек, кайсыл жагы жакшы жол, кайсыл жагы киреше булактары көбүрөөк алып келип берет дегени боюнча кийинкилеринде сүйлөшөт окшойбуз. Бул өтө узун болуп кетпесин. Өзүңүздөрүңүз оюңуздар болсо комментарийге жазып бөлүшүп коюңуздар. Рахмат. Силер менен Мансур Абылаев.